Кофе ичкен ден соолукка өтө пайдалуу жана зыян жагы да бар. Кофени сиз нормада иче турган болсоңуз, ден соолугуңузга пайдасы көп. Бул эң алгачкысы метаболизмди жакшыртат да, адамды арыктатат, мээн иштөөсүн жакшыртат. Ошондой эле жүрөк кан тамырга дагы өтө пайдалуу жана кант диабет деген оорун алдын алууга жардам берет. Ошондой эле адамдын өмүрүн узартат. Көптөгөн изилдөөлөр жасалып, ал жакта кофе ичкен адамдар узак жашаары далилденген. Ошондой эле кофени сиз нормадан көп иче турган болсоңуз, зыян жагы да бар. Ашказанда гастритти пайда кылат, гипертония оорусун пайда кылат, кан басымды жогорулатып. Ошондой эле адамдын уйкусун бузат. Жана денедеги кальцийди жууп чыгарып, остеопорозго алып барып коюшу мүмкүн. Ал үчүн сиз кофенин нормасын сакташыңыз керек. Бир күндө 2 же 3 чай кашыктан көп ичпешиңиз керек. 2 же 3 чынын гана ичишиңиз керек. Эгерде сиз кофени ичкиңиз келсе, анда табигый кофени өзүңүз майдалап алып ичкен пайдалуу. Кошумча сурооңуз бар болсо комментарийга жазыңыз, биз ага жооп беребиз.